Кандайсыздар? Атым Ажар. Быйыл оюнчук токуганыма 4-жыл кетип атат. Негизи андан мурун деле токучумун, бирок оюнчук эмес. Кийинки жылдары ошо 2021-жылы оюнчукка токтолуп, постоянный основе оюнчук токуп келем. Эң биринчи ушул зайчиктен баштаганмын, коёнектен. Мен болсо билбептирмин дагы, башкача калың жип алып алыптырмын. Негизи ушундай көбүнчөсү Ярнар джинс деген ушундай жиптен токушат экен, мондай оюнчукту. Россияда болобу, чет мамлекетте болобу, көбүнчө ушундан токушат. Ал эми мен болсо момундай, бул башка фирманыкы, Этрофил Бамбина Люкс Катон деген жип. Бул 50 граммда 105 метрлик жиптен токулган коёнек. Бирок качествосу сонун, бир аз кымбатыраак алганмын. Ярнар джинстан кымбатыраак жип. Качествосу да жакшы. Бирок азыр өкүнүчтүүсү азыр ушул чыкпай калды. Ошол ушундай зайчиктерден баштап токуганмын. Мисалы мастер-класс, бул оюнчуктарды токууда биз мастер-класстарды сатып алабыз, бекерде тапсак болот. Бекер мастер-класс ушулардыкы. Анан ушундай Мишканыкы. Эң биринчи баштагандарга сунуштар элем ушундай оюнчуктардан баштасаңыздар болот. Токуп. Ал эми токуунун дагы түрлөрү болот. Галочки, X-образный, ошондой эле бул тескерисинен токулган болуп дагы бөлүнөт экен. Мен болсо ушундай биринчи галочка менен токуп баштаганмын. Караңыздар. Галочка болуп токулган. Муну болсо 2,5 крючок менен токуганмын. Ал эми джинсты болсо азыр 2 номердеги тулип крючогу менен токуйм. Тулип крючогу мисалы жана силиконовый ручкалар менен крючокторго размери туура келет. Ал эми бамбук болсо кичине чоңураак болуп калат экен. Ошол. Мага жакканы мунун качествосу мындай оюнчук бадырайып чоң чыгат. Ал эми джинстан кичине кичирээк чыгат. Бирок джинстан баштасаңыздар ал көп да цвети. Булардын цвети аз, ошондой эле азыр чыкпай калды. Эми чыкпай калды дегенде биздин Кыргызстанга келбей калды. Негизи чыгып эле керек. Мен Wildberries'тен да карап таппай койдум. Анын аналогу Gazal XL Cotton болуш керек. Ошол жиптен токсаңыз болот. Ушундай размери чоң чыгат да. Анан оюнчук токканда да бөлүнөт экен, тыгыздыкка жараша. Мисалы менин тыгыздыгым катуураак, мындай тыкызыраак токуйм. Ошон үчүн оюнчуктарым кичинекей чыгат. Эгер сиз бош токусаңыз чоңураак чыгат, бирок бош токууну сунуштабайт элем, анткени мунун арасы көрүнүп калат. Бадырайып ачылып. Ошол. Мынакей менин биринчи сунуштарым, кандай десем, пайдалуу кеңештерим болду. Ал эми азыр оюнчуктарымды көрсөтөмүн. Бул оюнчуктарымдын беттери бүтө элек. Буларды мындай утяжка кылат деп коет, тартып туруп формага келтиребиз. Мынтип тартып, анан каш, көз, мурун жасайбыз. Ошол. Мынакей, бул болсо ошондой чоңураак жиптен токулганым. Азыр тиги джинстан токуганымды алып келем. Джинстан токулган оюнчук бир аз размери кичирээк чыгат. Бирок байкасаңыздар, мисалы түсү, көйнөгүнүн формасы, качествосу окшош эле да. Мындай салыштырмалуу окшош. Албетте мунуку жакшыраак, бирок джинсты дагы жуусаңыз болот, балдарга берсеңиз болот. Көзү дагы безопасный крепление деген нерсе бар, аркасынан бекитебиз, түшүп калбайт. Ошол. Ал эми бул болсо Alize Cotton Gold деген жиптен токулган. Байкасаңыздар, мисалы, аны токуп жүргөндөр билет, метражы Ярнар джинска эле окшош, бирок бул бир аз тонкий деп коет, ичкерээк болот экен. Ошон үчүн размери да бир аз кичинекей чыгат. Бул болсо Alize Cotton Gold жибинен токулган. Денеси Ярнар джинс. Көйнөгү Alize Cotton Gold. Мынакей ушундай коёндар бар. Булар азырынча беди дайым боло элек. Ошондой эле ушундай дагы токулган. Бул дагы Alize Cotton Gold. Көйнөгү теласын унутуп калдым кайсы жип экенин. Кийим токуганбыз дагы аста тегинен калганынан оюнчук токуп койгом. Ушундайлар бар. Эми мишкалар тууралуу айтсам, булар дагы Ярнар джинс жибинен токулган. Муну болсо Лысова деген автордун мишкалары мастер-классын сатып алганбыз. Таман ушундай болуп ак түстө, мурдуна окшош токулган. Шоколад түстө деп айтсак болот. Экөө тең. Бул кофе түстү деп айтылат негизи.
бул болсо шоколад түстүү Yarna Джонстун 70 номердеги цветинен токулган. Бул да дайым боло элек. Муну да мынтип бутяшка кылып бетин жасайбыз. Бул өлчөмү кичине кичирээк салыштырмалуу. Ошондой эле быйыл Yarnart Begonia деген жиптен ушундайды токуп көрдүм. Мен жиптерди айта бергенимдин себеби мен өзүм кызыгам негизи. Кайсы жиптен токудулду экен деп сразу оюнчукту көргөндө. Ошон үчүн кандай жиптен токканымды айтып кетип турайын. Мүмкүн сиздерге дагы мындай пайдалуу болот деген ишеничтемин. Мынакей. Муну болсо эми салыштырып карасаңыздар, бул болсо галочки түрүндө. Бул мындай токуп кеткенде берки бети бизге көрүнүп турган. Мынтип токуп атканда эле бул бети да. Бул эми ошону эле мынтип тескерисинен коңторуп койгом, аңтарып койгом десем болот. Мынакей, ушундай чыгат экен. Бул техникада обычно курчактарда токушат. Анткени курчактардын көздөрүн жамашат эмес, сайышат, вышивать этишет. Ошон үчүн буга мындай гладкий болуп жакшы түшөт да. Ошон үчүн ушундай формада обычно курчактарды токуйт. Мен болсо ушу мишка токуп көрдүм. Экинчи токубайм мындай кылып бул жиптен, бул мындай мишкаларды, анткени аябай оор экен. Же биринчи жолу токканга оор болдубу билбедим, бирок аябай жамаган, мооларын бириктирген оор экен. Негизи оюнчук токууда деталь токуган аябай оор, майда нерселерин токуган оор. Чоң нерсесин бат-бат токуйсуң, тескерисинчечи. Адамдар ойлошот, наоборот, майданы токуган бат эле да депчи. Негизи андай эмес. Бирок бул сонун чыгат экен, мага жакты. Муну брелок сымал же кичинекей балдарга оюнчук катары колдонсо болот деп ойлойм. Бирок ошондой эле тиги курчактарга оюнчук катары кылса болсо керек деп атам. Оюмда. Ал эми бул оюнчуктар тууралуу айта кетсем, мен негизи оюнчуктун башын токуп баштап, анан теласын калтырып коем, денесин калтырып коемун. Мисалы билип турам да, кайсы оюнчуктан канча штук токуш керектигин болсо, ошону баштарын токуп коем дагы, жиптериме карайм, канча штук жетет, жетпейт экенин. Анан коюп, ошого теласын, колу бутун, денесин ошого ылайыктап токуп бүтүрө берем. Ошондой эле оптом токуган жакшы. Мисалы бир учурда бир 10-15 оюнчукту окшош токуган жакшы да. Биз мисалы схема менен токуйбуз да. Биринчи ряд кандай болот, экинчи ряд кандай болот деген ушул сыяктуу схемасын жаттап каласың дагы. Анан мисалы 10 баш токуган оңой, 20 кол токуган оңой, мынтип бат-бат эле оюнчуктардын окшош кылып токуп кете бересиң. Ошондой эле мен булардын башын токуп койгонмун. Мисалы жибиме карап же оптом оюнчук толтура токуп атканда булардын жиптерин жаңы алып калганмын же беришкен. Ошон үчүн мынтип башын токуп койгонмун дагы, анан теласын калтырып койгонмун. Ошондой остатоктардын бири ушулар. Лисенок, мышонок. Могул лисеноктун жиби бул аябай кандай десем өзгөчө, анткени мен катталуучум, Инстаграмда катталуучум жөнөтүп берген 4-5 моток. Бул болсо бир мотогунан ушундай чыгат экен. Кытай жиби, Кытайдан алынган. Буга аналог хлопок травка деген бар. Российский жип, ошондой колдонсоңуз болот. Мага аябай жакты. Рахмат катталуучума. Ушундай прям качествосы сонун экен. Кармаганда жумшак экен. Бул түлкү. Атайын ошо түккө окшош болуп өзүнүн мындай бир свойствосу болот экен да. Ошол. Мага негизи могу мордасы жакпай турат. Анткени мындай башка жиптен токусам беле, же бир башка түстөн токусам беле дейм. Бирок негизи мастер-класста ушундай морда берилген. Мындай сары түстөгүдөй болгон мындай пушистый жемжок болгон үчүн ушундай эле жиптен токуп койдум. Негизи өзү ушундай мастер-класс боюнча момундай эле жиптен берилген болчу. Лисенок мурун токуганмын, бирок ушу жиптен токуп көрөйүн дедим. Түсү туура келет экен эмеге, түлкүгө. Анан окшош жиптерим да бар экен, мындай калың. Ошондой кээде мисалы бул калың жип, ушул лисенок токулган калың жип. Кээде мондай кара түстөрүнө же мурдусуна подходящий мындай туура келе турган калыңдыктагы жип жок болуп калса, жибим жок болуп калса, 2 каттап коем, же болбосо 1 каттап туруп башка жип кошуп коем. Ушундай сыяктуу да. Мисалы түсүнө жараша кошуп коем. Ошондой эле бул мышоноктун дагы башын токуп коюп калтырып, остатки болчу. Анан кийин токуганмын денесин. Мунун негизи көйнөгү бар. Көйнөгү да кофточкасы бар. Мастер-класста анан мындай башына таккан ободогу бар. Анан көздөрүн жасаймын мынтип утяжка кылып. Анан жакшынакай көрүнүп калат. Бирок мага мындай деле жакты, өзү деле. Негизи обычно өзүң жасаган оюнчук эмес, негизи эле жасаган нерсеңи жактыра бербейсиң го адамдарчы.
Мага да ошол сыяктуу көп оюнчуктарым өзүмө жакпайт. Мындай кебетеси бир кызыктай көрүнүп кала берет. Бирок элдерге жагат көбүнчө. Үй бүлөмө жагат. Аны азыр мындай жаккан оюнчуктар мындай редкость болот да мендечи. Ошол ушул каттал үчүн берген жип. А бул болсо Ярнард Креатив деген 50 граммда 85 метр болгон калың жиптен токулду тоже. Вот. Жусаңыз болот. Мында жууса болот негизи. Обычно мен өзүм кызымдыкын стиральныйга салып эле жууп коем, бирок колго жуусаңыз мындай качествосу көпкө этпейт да, кетпейт. Бирок айтат элем негизи стиральныйга салсаңыз деле мынтип качествосы аябай жаман болуп кетпейт, бирок деликатный режим же болбосо жанагындай нежный эмелерге коюш керек да, режимдерге. Ошондой эле башкача жиптердин категориясына кирген Нако Париж деген жип. Бул жипти мен Дордойдон алдым. Негизи муну интернеттен эле көрчүмүн, бирок башка светтери жок калыптыр. Анан дагы алып келишпейт экен. Анан остатоктордон алганмын ак жип. Негизи мындан аябай жакшынакай кылып токушат. Россия өлкөсүндө аябай кыздар аябай сонун кылып токушат. Бизде эмнегедир көп тараган эмес. Кандай десем, көп колдонушпайт да. Бирок мага жакты. Анан элдер биз мисалы биз токуп колдонбогон үчүн да элдер да билбейт болуш керек. Көп мындай эме жок да буга. Суроо талап көп жок. Бирок сонун эмеси карасаңыздар, колуңуз кармасаңыз беркилери мындай катуураак болсо бул жумшак да. Ошондой бул дагы телос дайын эмеси остатоктон токугам, жаңы алып келгенде башын токуп коюп калтырып, денесин, кол бутун кийин токуп бириктирдим ошо. Өлчөмү примерно 24-23 сантиметр болсо керек. Муну бирок метражы калың болгон үчүн муну 2,75 курчоогунда токуду. Lana Gold Classic деген жиптен токулган полушерсть. 50% шерсть, анан 49% акрил болуш керек составы. Акрил кошулгандардын жакшы сапаты оюнчук көпкө чыдайт. Жуусаңыз да эч нерсе болбойт. Мисалы жүн 100% шерсть деген жүн болот да. Ал болсо мынтип кичирейип тартылып кетет стиральныйга жуусаңыз. А бул болсо качествосын коротпойт. Мисалы формасы өзгөрбөйт деген да. Кичирейбейт же мынтип шалпайып калбайт, жакшы боюнча турат да. Ошо мунун да көздөрү бүт элек минтип, анан мурун, ооз жасаймын. Каш көзчү. Ошо бул болсо размери аябай чоң чыгат экен, беркилерге салыштырмалуу. Анткени бул калың жиптен токулган. Бул болсо 100 граммда 240 метр. Ошондо джинска салыштырганда 50 граммда 160. Джинс 50 граммда 160 метр болсо, мында 50 граммда 140 эле метр болуп калат да. Даже 120 метр болуп калат. 140. Ушундай погремушкаларды да токуйбуз. Бул да көз безопасное креплениеда чыгып кетпейт. Бала оозуна салып ойносо мынтип чыгып кетпейт. Ушунун окуясы бар, булдун окуясы бар. Анткени муну сиңдим токуган. Бул биринчи токуган оюнчугу. Негизи биринчи токугандардыкы мындай качественный чыкпайт. Мунуку ровный, формасы да жакшы дагы. Муну көрсөтүп бергем, кантип оформление кылат, кантип жамайт, бирок менин оюмча биринчи токуган аябай сонун чыккан. Анткени биринчи токуганда мен дагы мынтип жакшы токуй алчу эмесмин. Мындай арасы ачылып бир кызыктай болуп кала берчү. Бул болсо жакшы чыкты. Мынакей. Мунун көзүн мен өзүм тагып берем дегем, анткени биринчи баштаганда новичоктор көздөрүн жакшы окшоштура алышпайт. Ошол үчүн муну мынтип эметип койдуртуп эле койгонмун. Калган утяжкасын, анын мунусун өзүм кылам. Ал эми муну болсо көзүн өзүм жасайм тоже. Жумук кылып жасайм, вышивать этем же болбосо атайын топчу түрүндөгүлөр бар, мынтип тартып жип менен утяжка кылып бекитебиз. Адатта оюнчуктар мисалы ушул жерине баштап токулат дагы мынтип бүтүп, анан биягына келгенде гримелканы салып анан токуйбуз. Мен болсо бул болсо башкача мастер-класс болчу. Мурдунан баштап токулат мынтип. Анан биягына келгенде унутуп калыптырмын деле, жамап коюптурмун. Оюмда биягынан салам деген ой болгон окшойт. Анан ошол бул ушундай эмеси гримелкасы жок калды, бирок кичинекей балдарга мынтип кармап ойногонго тоже болот. Мынтип кулак башын тиштеп ойношот. Кстати, оозуна салса эч нерсе болбойт. Мындай уулуу андай заттарды бөлүп чыкпайт. Ошо качествосы жакшы деген. Мен өзүмдүн кызыма бергенмин. Кичинекейине погремушка эмес, бирок чоңураак оюнчуктар менен ойноду. Мынакей. Шылдырагы жакшы шылдырайт. Буга чоң гримелкаларды салганбыз. Мурун мындай кичинекейлерди салат элем. Алар болсо жакшы шылдырабай калат, анткени холофайберде салынат да. Анан кийинчерээк мындай чоңдорду салып калдым ошол. Булар мишуткалар тоже дайым боло элек.
Бул болсо башка жиптен токулган оюнчук. Бул Газал Baby Cotton деген жиптен токулган. Бир тонкийрээк жипкен. Ярнард Бегония деген жиптен токулган. Бул 100% мерсеризованный хлопок. Бул аябай качествосы жакшы деген сөз. Мерсеризация болгон жип. Атайын дайындашат. Бул көпкө чейин эч нерсе болбойт. Качествосы тигилердикинен аябай жакшы деген сөз. Анан баасы бир аз кымбатыраак болот. Жипти алайын десеңиз. Ошол. Мынакей. Ушундайлар дайын. Бул дагы мерсеризованный хлопоктон токулган. Мерсеризованный хлопоктон токуганын бир жаман жери бар, анткени ичкерээк, анан кичирээк чыгат да оюнчуктар. Буларды обычно сиз погремушка колдонсоңуз болот. Ошондой эле мен негизи курчактарды түйөм. Анан апам машина тиккенине байланыштуу тигип көрөлү деп тканьдан тигип көрдүк. Бул хлопок ткань. Аябай сонун. Качествосы жакшы. Кички балдар ойносо да болот тоже. Мынтип колдорун мындай эски учурда кыздар ойночу го, имеется в виду жандай чий курчак, бир нерсе курчак ошондойго окшошуп кетет да. Билбейм, мага ушундай элестей берем. Мындай топчу тагып ушинтип койгон үчүнчү. Буну болсо апам тиккен. Мен мисалы машина тиге албайм, апам болсо тканьдан тиккен. Мен оюнчук курчак түйөм. Курчак түйгөн аябай көптө да, мисалы чачын бир күндө токуйсуң. Мисалы, могу чачты бир күн целый день кетет. Одеждасын мен өзүм целый день токуйм, а апам бат эле токуйт. Бир 2 саат 3 саатта токуса керек, бирок мен өзүм аябай көпкө токканым үчүн тканьдан тигели деп чечтик. Бул кичине болсо да батыраак болот экен. Бириктиргени баягы кол бутун жармаштырганы баягыдай эле, бирок тигилиши батыраак да. Мисалы, оюнчуктун өзүнүн бир каркас коесуң токулганга, анан бир күндө араң эле буту колун токушуң мүмкүн. Же болбосо башың менен телосын эле токушуң мүмкүн. Ушундай сыяктуу да. Ал эми тигилген курчак батыраак болот экен. Ошон үчүн курчак тигип да баштадык. Көрөбүз го кандай болот. Элдерге жагабы, жакпайбы көрөбүз. Бул кийими чечилет. Мурда кыргыз кыз кылып токуп тиккенбиз. Ал азыр жок. Бирок кийинки учурда ушундай кылып дагы тигип көрөлү дедик. Кыргыз кыз эмес, мындай современный кыз да бул. Азыр ушундай современный кыздарды көбүрөөк алышат экен. Этнаны бир аз аздан тиген окшойбуз. Мынакей. Бул этно. Ал эми бул современный кыз. Бир аз аздан тиген окшойбуз дегенибиз суроо талап көбүрөөк жок да кыргыз кыздарга. Ошон үчүн современный тигел деп атабыз. Ошо. Булардын өлчөмү примерно 30 сантиметр чыгат. Муну да жуусаңыз болот. Көздөрүн азырынча жаза элекмин. Кыргыз кыздыкын мындай ачык кылып жасагам. Буларды болсо көрөмүн. Азыр жумук мындай жумулган, уктап аткан түрдө кылып да жасаса болот. Негизи ошондой кылып да жасаш мүмкүн. Ачык кылып да жасаш мүмкүн. Буга мисалы мен пластик көз кое албайм. Анткени мунун ткани айрылып кетет го деп коркконум үчүн вышивать этем да. 100% хлопок жибинен токулган, пахта жибинен. Формасы примерно бир 25, 26, 27 сантиметрге чейин болот. Булар бир аз чоңураак, анткени бул 50 граммда, калп айтам, 100 граммда 200 метр болгон жиптен токулган. Бул салыштырмалуу, мисалы, джинска салыштырсак 50 граммда 150 метр болот. Бир аз калыңыраак болот. 2,5 номердеги күрчөк менен токуганмын. Бир жакшы жери бул мындай катуу болот да формасы. Башы, эмеси, көз башы мынтип былчыйбай, жакшы көпкө чейин мындай помпок турат. Ошол. Мынакей, булар ошондой 100% хлопок жиптен токулган. Муну биз дутый зайка деп айтабыз. Кыргыз кыздар, токуган кыргыз кыздардын арасында. Ошол. Автор мастер-класса чыгарган кыз бул Лысова. Зайка Лысова десеңиз, меден Инстаграмдан чыгат, ошол жакта мастер-классын сатып алсаңыз болот. Ушундай, ушул эле мастер-класс менен көп токуганмын. Мага да ушул мастер-класс жагат. Анан жанагындай мурун биринчи токуган зайчигиме окшоштуруп, ушул зайчикти да аябай көп токуймун. Анан мынакей, булардын жиптери ар кандай да. Булардын өзүнүн окуясы бар. Бул пухнорки деген жип мурун эле алганмын, бирок жандай мен азыр менен да токуйм. Спица менен да мурун токучумун да. Башында ошо спица менен токуп көргөнмүн. Ошондон мастер-класс көргөм, зайчик токулган экен, пухнорки ушундай жиптен. Мындай бир аз пушистости бар. Аны аябай жаккан үчүн ушуну алып койгонмун, бирок тура берип, анан азыр ушундай өзүм токуй ала турган зайчиктен токуп коеюн деп чечтим. Мунун көздөрүн бир аз алса оформление кылат деп ойлобоңуздар, анткени утяжка кылганда мынтип кичирейип калат. Бул жип
айткандай жуусаңыз мындай пушистости аябай көбөйөт да, мындай пушистый зайка болуп калат, ушул сыяктуу. Жок, даже мындан дагы пушистый болуп буюрса жууп дагы көрсөтсөм керек. Бирок жетишемби жетишпейби билбейм. Жакында ярмаркага чыкмакпыз. Өтүп кетиши мүмкүн дегендей айтып атам да. Ошондой эле ушундай зайчик тоже ушундай мурдакы эле мастер класс менен токулган. Бул болсо алезе альпака бир нерсе деген жип болчу. Мунун да окуясы бар. Мындан дагы спица менен зайчик токумакмын. Мен крючокко көнүп калган үчүн спицадан аябай оор экен мага токуш. Кандай десем, колум менен токуш оор эмес, мындай психологический даярданып, анан аны алып келип, тиги мастер класс дайындап, мастер классты окуган оор болгон үчүн ушул оңойраак экен, ошон үчүн ушуну бат эле токуп койдум. Имеется в виду уже токуп салдым, түгөтөйүн деп, эски жиптеримди, мурунку, эски дегенде мурунураак алган жиптеримди. Бул болсо ализе болуш керек. Ализе, альпака, мерино ушундай да. Меринос, альпак аралашкан жип. Бул дагы сонун чыкты, мага жакты. Бул дагы негизи мондай, бул жиптер эмнеси менен жакшы, мага мондай пушистости бар да, бир аз. Сиздерге көрүнүп атабы билбейм, бирок мага ушундай пушистый болгону жагат. Болбосо ушундай эле жип, метражы деле ушундай, крючок 2,5 менен токугам. Ал эми бул болсо Инстаграмда аябай популярный болуп аткан зайчик. Жип Астра Киви деген жип экен, бирок мен Фиестабы ушундай деген алдым. Анткени Астра Кивинин ушундай сеттери жок калыптыр. Бул өзү ушундай пушистый жип, муну да тарап эметип формасына келтирип коюшат экен, карасаңыздар. Прям коёнек жандай эмелер болот го, атайын. Имеется в виду живойчу. Ошондой сыяктуудай көрүндү мага. Мындай пухлость берет экен, пушистость. Муну билбейм кандай кылып сонун кылып коюшат. Меники мындай пока азырынча мындай өтө пушистый эмес, бирок мага жакты. Бул да сонун, токуганда да сонун экен. Мага буга жип 50 грамм, метражын унутуп калдым. 1,5 моток кетти. 2 моток ачканмын, бирок 1,5 мотогу кетти. Пушистый жиптерден токуйм. Ой, пушистый дейм да, плюшевый жиптерден токуйм. Плюшевый деген бул жандай оюнчуктар болот го, обычно биз колдонгончу. Ошондой формада, ошондой түстө деген сыяктуу. Мындай кандай десем, эмеси, составы дагы эмес. Түзүлүшү окшош десем болот го. Түзүлүшү окшош болгон жип. Бул ушундай коёнек экен. Кулактары помпойгон чоң, өзү ушундай. Мага жакты. Бул Дольче жибинен токулган. Ушундай чыгат экен. Буга жип жетпей калып, телесине жип жетпей калып, кийимин окшоштуруп кулагын токуп койгонмун. Булар кичинекей, бат бүтөт токусаңыз. Мага жакты, мындай заказ токуп же жанагындай башка тетиндеги колдору жок катуу жиптерден токуп атканда арасында токусаңыз болот. Мага өзүмө ушул жип жакты. То есть ушул жип деп коем, ушундай формада токулганы жакты. Дольче жиби. Бул болсо этрофил болуш керек, бул дагы Дольче. Ал эми бул болсо көп элдерге жакты. Көрсөткөн элдеримдин көбү ушуну жакшы көрүп атышат. Бул Alize Softy Plus деген жиптен токулган. Ушундай өзүндө мындай не деп коет, фантазийная пряжа деп коет, ушундай форма берет. Форма эмне мындай? Структурасы башкача жип да. Жанагы зайчиктер токулган жиптен токулган. Формасы чоң чыгат, мага өзүмө аябай жагат ушуну токкан. Оңой. Муну башынан баштап мынтип санап эле токуп кете бересиз. Кандай десем мындай. Санагы да оңой да. Может сиз токуп көрсөңүз билет болсоңуз керек, токкандар түшүнөт. Формасы мындай санагы оңойраак. Мындай 10 ряд, анан убавка кылганда мындай катар менен убавка кылып кете бересиң. Өзү чоң көрүнгөнү менен мастер классы оңой. Ушундай 3 токудум. Ушундай цветтен 2, анан ушундай цветтен 1. Бул болсо башка жип. Alize кайсы экенин унутуп калдым, бирок 100% хлопок. Экөө тең эле 100% хлопок, бирок бул болсо 2 кат деп айтайын дегем да. Бул 2 кат жиптен токулган. 1 кат дейин десем кичирээк чыгып калат экен, мага өзүмө аябай объемный оюнчуктар жаккан үчүн 2 каттап койдум. 2 каттасам деле жакшы көрүнөт экен. Мага негизи 2 каттаганда мындай страшный чаташ болуп калчу да сезиле берет, бирок более-менее жакшы эле болот экен. Бутук колу нитяное крепление деп коет. Кээ бирөө сустав кошот. Мен азырынча сустав кошо элекмин. Обычно башка өлкөлөрдө, Россия жергесинде көбүнчө кыздар аябай көп токугандыктан алар суставын кошот. Суставдын жыгач түрүндө, пластик түрүндө да бар экен. Ошондойлорду ошол жака анан башына кошушат. Башы мынтип бурулат алардыкы.
Меники болсо жамалган. Анан буту колуна ошондой кошот. Меники болсо эме мерсеризованный хлопок, каттуу хлопок. Бул бала жулуп ойносо да көпкө чейин жулунбайт. Ойносо болот деген. Турмалуу мисалы. Мынакей. Булар кенеде болуп калат. Булар чоң размери. 30-32-35 сантиметрге чейин. Ошол, көргөнүңүздөргө рахмат. Бул менин биринчи видеом болду. Мындан ары дагы кандай оюнчуктарды токуйм, кандай нерселер жасайм, бөлүшүп турайын деген ойдомун. Саламатта болуңуздар.